Assalamu alaikum. Мындан туура 10 жыл илгери биз жакта Акынбек Эргешев агай уюштуруп барып келип, бул жака Абдуакап Нурбаев, Куштар Кимсанов деген агайларыбыз келип, ушундай Назарбаев университети бар экен, ал жерде биздин жердешибиз иштейт экен деп айтып келишкен эле. Мен 10 жыл мурда ошолорду көрүп интернеттен bir niyet kılıp koydum ele, bir görüp kessem деп. Мына бүгүн 10 жыл өтүп келип отурабыз. Назарбаев университети. Мени ушу кыдыртып көрсөтүп коюн деп биздин ошол азыр сөз болгон Дүйшөн агайыбыз. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы, кош келипсиз тынчтыгыбызда. Рахмат. Кош келипсиз Астана каласындагы Назарбаев университетине. Бүгүн жекшемби күн экенине карабай, убактыңызды бөлүп, бул жака кирүүгө уруксат алып берип, атайын келип көрсөтөйүн деп атканыңыз үчүн сизге да рахмат билдирем, ыраазычылык билдирем. Эч нерсе эмес, бул университет дем алыш күндөрү деле иштей берет. Бул жерде өтө көп иш-чаралар болот. Студенттер толо ичинде, анан коноктор да келип, ар кандай иш-чаралар болот. Азыр көрүп да каларбыз, эмне болуп жаткан ичинде. Анда кийинки сөз ичинде болсун. Мынакей Назарбаев университети деп азыркы реформаланып аткан алфавиттеги казак арифи менен жазылыптыр латынча. Кийинкиси англис тилинде экен. Бул окуу жайды көпчүлүк кыргызстандыктар ар кандай аташат. Нурсултан Назарбаев атындагы университет деп аташат. Назарбаев атындагы университет деп айтышат. Бул болсо жөн эле ушул чет өлкөлүк стилде Назарбаев University, Назарбаев университети деп эле аталат. Албетте биринчи президенттин салымы бар. Казакстандын биринчи президентинин бул университеттин түзөндү салымы бар. Ооба, туура айтасыз. Негизи кыскартып эле, мисалы үчүн Ош университети дегенде эле аташыбыз керек бизде эле. Гарвард, Оксфорд дегенде эле. Ооба. Мына өтө аябай заманбап архитектура менен курулуп, ошол учурда казактын бир улуттук түсү дагы айкалышып тур аябай. Охо, бул жак өзүнчө эле чоң шаарча экен. Кала. 8 факультет, ар бир факультеттин өзүнүн флагы бар. Илим каласы экен. Эле. Билим берүү факультети, илим жана гуманитардык факультет, кийинкиси бул даярдоочу курс. Майнинг жана geoscience деген жерди изилдөөчү жана ар кандай геологдорду, казуучуларды даярдоочу факультет. Кен казуучулары, кенчилер. Инженерия жана бул санариптик илим, теги көгүлтүр болгон болсо, коомдук саясат, келечектеги саясий ишкерлерди даярдоочу жашыл медицина факультети, теги биринчи болсо бизнес факультети. Сонун. Бул жерде атриумда коет. Бардык өсүмдүктөр жандуу. Атриумда көптөгөн иш-чаралар болот. Мисалы үчүн суук болгондо сыртта кар жааганда мунун ичинде студенттер болсо конференция сыяктуу ар кандай иш-чаралар ушунун ичинде болот. Жана 10 жыл мурунку акындар келгендеги окуу иш-чара ушунун ичинде болгон конференция. Теги орундуктарды коюп эле конференция уюштурушкан. Азыр эме имарат эмелер көп, чоң жана иш-чара өтө турган. Ар бир блок деп коет, ар бир блогунда өзүнчө факультет. Даярдоо факультети, инженерия факультети. Ооба, мына аябай евро, этно, эко стилдер айкалышып тур аябай. Макеттен көрүп алсаң болот, макеттен. Эмне бар экен бул университетте деп туруп. Өзүнчө факультет. Теги ал жагына барабыз, ал жакта ошо ректорат, президент, университеттин президенти отурчу жер, тегилер студенттердин жашаган жери, ар жактагы мугалимдердин жашаган жери, спорттук аянтчалар, бассейндери дагы бар. Тиги жакта болсо шаардык ошо спорттук ареналар. Мына бүгүн базар күн кечки саат 6 болуп калды. Карасаңар, ушул жерде тиги жерде азыр барабыз. Буга чейин китепканада тиги кийимдерди илген студенттер, көпчүлүк студенттер үйлөрүнөн, өздөрүнүн үйлөрүнөн азыр Асма көпүрө боюнча кийимин жеңил кийимчен келишет. Бирок сырттан келген студенттер кийимин чечип коюп, 4 этаж китепкананын ичинде окуп отурушат. Аларды эч ким кубалап, барып оку деп аткан жок. Алар пара бүткөндө эле үйүнө качып кетпестен ушул жерге келип окуп атышат. Азыр ал тетигилерди кара. Бул жерде дагы өзүнчө группалык долбоорлорду, ар кандай ташымаларды алып барып, ушул жерде отурушат. Студенттерди бул жерде бири-бирине карап, шыктанышып, атаандашып кээде. Себеби үйрөнүшөт. Булар себеби
бар бул жерде жөн эле окубай эптеп тааныш аркылуу келгендер окуй албайт. Баардык студенттер аябай кызыгып билим алыш. Чын эле билим алам деген студенттер ушундай болуш керек. Жана илгери өзүм дагы эстеп атам. Университетте пара бүткөндө, сабак бүткөндө эле жатаканага жөнөчүбүз. Китепканада да калбастан. Андай болсо болбойт экен, билим алыш керек. Китепканадан чыкпай окуса, адам ушунчалык билимдүү, терең билимдүү болот. Tamam. Мына Назарбаев университетinin içi. Мына келгенде студенттер чындап эле баяга карабай 6-күн базар күн дебей чыгармачылык менен башка изилдөө иштер менен жүрүшөт. Ар кандай сүрөттөрдү көрөсүң? Мына коллегалар ар кандай мамлекеттен ушул жерде иштеген мыкты коллегалар. Назарбаев университетинде 500 профессор, 500ден ашык профессор бар. 50ден ашык мамлекеттен келген. Өтө күчтүү профессорлор бар. Жакшы окуу жайдан баардыгы эң алдыңкы окуу жайлардан PhD жактап келген. Bunun баары Асма көпүрөгө жайгаштырылган экен, алар жөнүндө маалыматтар. Алардын кайсы жылы кандай эмгек кылды, эмнени кандай эмнени жеңди, наградасы көп жазган. Шазим деген. Шазим. Том деген шахалардан бул бизнесмен келген. Бизнес факультети. Сол шаш менин коллегам добуш берет, мугалимдер, студенттер добуш берет, анан мыкты болгон мугалимди университеттин деңгээлиндеги комиссия текшерет. Текшерип, анан эмесин баягылардын жазганын, атайын эме боюнча, талап боюнча жазгандарын, документтерин карап, студенттердин отзывдарын карап, анан чечим чыгарышат. Баягысына карабайбы, сахнага чыгып кантип ырдады, документтери көп экенине, портфолиосуна карабайбы? Жок, формальностьта көрүнчү. Мына менин коллегам жана Мирас. Таныйм. Мира Афзал тажик, пакистандык. Орусчадагы сөздөрүнөн бери жазып коюптур. Бул жакта биздин Дүйшөн агайыбыз. Профессор PhD. Инновациялык окутуу. Агай бул жерде экинчи жолу да илинип турат го. Таныш агай. Мына булар кыргызстандыктардын дагы сүрөттөрү бар экен бул жерде. Мына китеп чыкты. Кыргызстандагы аялдардын эмеси, ишкер аялдар деп туруп китеп чыкты. Сонун. Мына ушул жаган айылдан эле кылгандар. Мына гостиничный бизнес жана башка бизнестер. Бул зал болсо ушул университеттин чоң залы, жыйындар залы, бул жерде ошондой түрдүү иш-чаралар өтүп турат. Бул жакта флагтарды көрүп турабыз. Агай бул ошондо бул университетте кайсы мамлекеттен келип иштесе, ошол мамлекеттердин туулары, Бул туулар мына 500ден ашык профессор бар. 56 мамлекеттен ашык. Бул эми эскирээк даныйлар, бирок азыр балким көбүрөөктүр. Ошол карап көрсөңөр, ар бир мамлекеттин кайсы бир профессор болсо дагы ошонун урматына бир ушу тууну коюп койгон. Жакшы экен, ошол мамлекеттердин дагы бул кайсы бир деңгээлде, Испания, Пакистан, Индия, Казакстан. Казакстандын өзү ошонун арасында биздин Кыргызстандын дагы туусу татынакай болуп илинип турат. Арасында эң кооз желектердин дүйнөдөгү ошо эң кооз желектердин бирөөсү кызыл менен сары эң сонун айкалышып турат. Башка желектердин арасында дагы мындай жарк этип туруп, жаркырап турган желегибиз. Ушундай желекти барктайлы тууну дайыма бийик көтөрүп жүрө берели. Мынакей Тынчтыкбек. Бул деген менин офисинде отурабыз. Ушул Назарбаев университетинин 5-чи этажында жогорку билим берүү мектебинде менин кабинетимде отурабыз. Коллегам сериал профессор, абдан жакшы профессор. Бул дагы өзгөчө жанагы репетиторство, тестке, экзаменге даярдык боюнча илим жакта ошо боюнча китептерди жазып жүрөт. Эми айтайын дегеним, жылда Кыргызстандан ушул окуу жайга 100гө жакын адамдар келишет. Ар кандай себептер менен келгенде мен сүйүнүп, аларга ушул окуу жай жөнүндө айтып берем. Кыргыз менен казактын бир туугандыгын, достугун айтып берем. Ушул окуу жайда көбүрөөк кыргызстанддар окусун деп мен тилек кылам. Себеби бул деген чындап
кыргыз актардын мактана турган окуу жайы. Болгону аңгыз тилинде бардык сабактар. Себеби менден башка 5-6 казакстандыктар бар, калгандары профессорлордун 85% алыс чечердик өлөм. Окуу программасы баары аңгыз тилинде. Ошого мындай бул дүйнөлүк стандартка жетебиз деп аракет кылган окуу жай. Анан бул окуу жайда окуган мыкты казакстандыктар бар. Азыр ошо дүйнөлүк башка мамлекеттерге өзгөчө Борбордук Азия, Кыргызстандын, Өзбекстан, Тажикстандын жаштарын дагы ушул окуу жайда окутабыз деп аракет кылып атышат. Келип окуса көбүрөөк жакшы болот. Кыргызстандыктар келип окуса сүйүнөм. Бара ошол жерде окуп, анан Кыргызстанга пайдасы алып келе турган жаштар көбөйсүн. Мен дагы айтайын, тынчтык, сак ошогон биздин азаматтар келип көбүрөөк кызматташсын, бул жактын жакшы жактарын алсын, өздөрү дагы билгенин айтып, бул жактарга келип үйрөтсүн. Ушу болочокто, ушу келечекте дагы ушул билим берүү, илим тармагында ийгиликтер боло берсин. Сага да ийгиликтерди каалайм. Ушу максаттарың ишке ашсын. Ушу атайын алыстан келип атасың. Өзүң дагы ийгиликтерди жаратып, ушул жакта жакшы кызматташа турган адистерди таап, ошолор менен чогуу иштеше бер. Анан бара мындай мен ойлойм, баарыбыз мындай утук болот, баарыбыз утабыз, кызматташыш керек. Мен эң маанилүү нерсе ошол 21-кылымда ар ким өзүбүзчө бекинип алып, мен айтпайм билгенимди дебестен кызматташсак, баарыбызга пайда болот, баарыбыздын чогуу өнүгөбүз. Ушул 21-кылымдын эң керектүү бул ыкмалары, күндүмдөрүнүн бирөөсү кызматташуу. Кызматташуу менен биз алга жылабыз, өнүгөбүз. Ошол биз дагы Назарбаев университетинин Асма көпүрөсүнөн кайра кайткан учурубуз.